Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Rabbi şrah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdem min lisani yefqahu qawli. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat. Biz uşul Riyadus Salihin Mamundar Bakçası dep atalgan, İmam Navawi çoğultkan jeynek hadis boyunca söylep жатабыз, сабак кылып атканбыз. Өткөнкү теманы улайбыз. Акыркы темабыз бул ал-яқин ва таваккул. Жалгыз Алладан болот деп Алла Таалага таянуу. Бардык иште Аллага тобокел кылуу, Аллага тапшыруу. Ошол жөнүндө хадистерди окуп атканбыз. Бизде бүгүн 12-чи хадис, 12-чи сабак. An Ummul Mu'minin Ummu Salama واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية وهي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي deydi. Момундардын энеси болгон энебиз Пейгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аял айтат, Hind bint Abi Umeyya. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem үйдөн чыкканда ошол дуаны дайыма айтчу дейт. Ne дейт? Bismillah tevekkeltu alallah. Ошону биз айтып үйрөнүшүбүз керек да, дайыма үйдөн чыкканда, мүмкүн болушунча унутпашыбыз керек. Bismillah tevekkeltu alallah. Алланын аты менен баштайм жана Алла Таалага таяндым. Аллахым, мен сени менен адашуудан же башка бирөөнү адаштыруудан, күнөөгө баруудан, күнөө кылып коюудан же башка бирөөлөрдү күнөөгө тартуудан, башка бирөөлөргө зулум кылуудан же башкалар мага зулум кылуусунан, ката кылуудан, катачылык кылып коюудан же башка бирөөлөр мен үстүмдөн катачылык кылып коюусунан сени менен сактанам деп ушул дуаны дайыма айтчу экен да. Биз дагы дайыма ушул дуаны айтып үйрөнүшүбүз керек. Дуа маселесинде эгер биз кайсы бир дуаларды арабчасын айта албасак, кыргызча айтсак деле боло берет. Акылбы? Ушул дуалардын кыргызчасын жаттап алып, кыргызча айтсак деле боло берет. Бул китеп кыргыз тилине которулган. Момундар бакчасы деп аталат. Ошол жактан көрүп алсаңыздар болот да. Кыргызча немесинчи баягы тексттерин. Бул жерде эмнени үйрөнөбүз биз бул хадистен? Эми биз ар бир хадисти окуганда биз мүмкүн болушунча эмне үйрөнөбүз, ошону өзүбүздөн сурашыбыз керек да. Негизи максатыбыз бул хадистерди окуп, үйрөнүп, бир нерсе сабак алуу да, үлгү алуу, ибрат алуу. Бир гана окуп коюу эмес, аны мүмкүн болушунча биз аткарышыбыз керек жеке жашообузда. Бир гана окуп коюп, үйрөнүп коюу менен маселе чечилбейт. Демек биз дайыма Алла Тааладан мисалы дуа кылып ар нерселер сурайбыз го. Ошонун ичинде ошону дагы дуа кылып суранышыбыз керек да. Адашуудан же башка бирөөлөрдү адаштыруудан. Кээде адам өзү адашат, анан башкаларды адаштырышы мүмкүн да. Башкаларды адаштырганда алардын күнөөсү кайра өзүңө дагы жазылат да. Ошонуз коркунучтуу. Анан күнөө кылуудан. Күнөө кылуу же башка бирөөлөр күнөөгө тартуу. Бизде баягы тилекке каршы мына тамеки чеккендер, арак ичкендер биринчи кимден үйрөнөт? Башка бирөөлөрдөн үйрөнөт да. Досторунан, ошо жаман достордон, жаман классташтардан, жаман группалаштардан. Ошолор мына ал өзү күнөө кылган аз келгенси башка бирөөнү күнөөгө тартты да. Ошол дагы жаман. Анан зулум маселесинде, зулум дегенде бир гана биз немени түшүнөбүз да, башка бирөөнүн мал мүлкүн тартып алуу, бирөөдү уртумокко алуу, өлтүрүп кетүү, ошону гана түшүнөбүз да. Өтө бул кылмыштуулуктун жеткен жери бул зулумдуктун. Зулумдук бул бир кишинин акысын бербей коюу. Кээде сөз менен дагы бербей коюшу мүмкүн да, бирөөдүн акысынчы. Мисалы бир татыктуу адамды бирөөгө мисалы айтты да, биз ушул эме болуп калды, мына жылдын аягы болуп калды, мактоо баракчасын берип коелу, сен кандай десиң десең, ал сен билесиң анын татыктуу экенин билип турасың дагы, бирок ичиңден баягы кызганып, адамдык неме менен аны жок бул эч кандай татыктуу эмес деп айтып атасың да. Бул зулумдук кылган болосуң. Көрдүңүздөр, зулумдуктун немеси аябай кенен.
Бул башка бирөөнүн акысына өтүү. Мисалы сен огородуңдун кенендиги мисалы эни 15 метр болсо, сен аны 15,5 кылып алдың. Бул жерде сен 50 сантиметр, жарым метр бирөөнүн акысына өткөн болосуң. Бул дагы зулумдук. Çünkü Peygamber sallallahu hadiste ne deydi? Kim deydi? Adiletsizlik yol menен bir karış yer alıp alsa deydi. Kıyamet gününde oşol 7 жердин emesi menен moynuna ilinet deydi da. Онтип баягы тууйка дегени баягы бир нерсенин башына кийгизилет го. Башына кийгизилет дейди да. Элестетиңиз. Bir karış жер. Ошондо биз зулумдук, кээде сөз менен зулумдук кылып коебуз. Кемсинтип коебуз, мыскылдайбыз. Булар баары зулумдукка кирет. Этет болушубуз керек. Билбей эле шылыңдайбыз. Булар баары зулумдукка кирет. Бизде жада калса мисалы окуп жүргөндө бизге устазыбыз айтчу эле да. Мен мисалы 3 окуган балага 5 берсем, мен анда жакшы окуган отличниктердин акысына өткөн болом дейт да. Көрдүңүзбү? Ошондой өтө эле себеби кыямат күнүндө ар бир жандык башкадан ким акысын өткөн кишинен эме кылат да, акысын алат. Жада калса Пейгамбер саллаллаху алейхи хадисте айтат. Мүйүздүү мал мүйүзү жоктон дагы акысын алат да. Бул дүйнөдө мүйүзү жок болуп тиги мүйүздү сүсүп салды да. Кыямат күндө баягы мүйүзү жокко мүйүз коюлат дейт. Анан тигини сүсөт дейт. Айбанаттардан акысын алып берип атат да Алла Таалам. Биз пенде акысынан этият болушубуз керек. Мен ар бир сабакта пенде акысынан дайым айтып атам, пенде акысы, пенде акысы. Пенде акысын биз билишибиз керек. Кайсыл маселе пенде акысына кирет, ошодон этият болушубуз керек. Макулбу? Бул зулумдук маселесинде. Анан экинчиси, акыркысы бул ката кылуу. Адашып же өзүң ката кылып каласың, же башка бирөөлөр сен акыңа өтүп ката кылып койду, ошодон сактанамын деп Пейгамбер саллаллаху алейхи вассалам дуа кылып атат да. Ушул жөнүндө бир эме укканмын, бирок санжырасын билбейм. Бир сахаби укканым боюнча да эме. Бир сахаби айткан экен да, мен Пейгамбер саллаллаху алейхи вассаламдын ким үйдөн чыгып жатып бисмилля таваккалту алаллах ва ла хавла ва ла куввата илля биллах деп айтып чыкса дейт, үйдөн кайтканча Алланын коргоосунда болот деп айтканын укканмын дейт да. Анан бул сахаби өзү комментарий берип атат. Ким дейт? Ушул дуаны айтып туруп, кийин эгерде кокус аны үйгө кайтканча чагылган, чагып өлүп калчу болсо, келсеңер мен кунун мен төлөп берем деген да. Ошончолук сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүнө ишенген да, 100%. Көрдүңүздөрбү? Мен бул риваяттын немесин таппай койдум, бирок ошондой айтылат да эмелерде. Но бул жерде маселе, бул риваят санжыра балким тастыкталышы мүмкүн, тастыкталбашы мүмкүн, бирок биз билебиз, что сахабалар ушундай катуу ишеним менен иман келтиришкен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүндө толук ишенгендер да. Мындай эч кандай шек жок, күмөн жок да. Бул кепилдик берип атат да. Мен төлөп берем деп кунун. Биз дагы ошондой иманда болушубуз керек. Анан кийинки хадис Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким үйүнөн чыгып жатып, ман кала яни иза харж милати бисмилля таваккалту алаллах ва ла хавла ва ла куввата илля билlah yuqal lahu hudit wa kufit wa ufid wa tanaha anhu şeytan deydi. Kim үйүнөн чыгып жатып, бисмилля таваккалту алаллах, бисмилля Алланын аты менен баштайм, Алла Таалага таяндым, ва ла хавла ва ла куввата илля билlah деген мааниси күнөөдөн алыстоо, күнөө кылбай коюу, же болбосо сооп кылуу бир гана Алла Тааланын жардамы менен болот, күчү менен гана болот деп айтса дейт, ага сен туура жолго түштүң, Алла Таала сени бардык эмелерден, жамандыктардан сактайт, сен коргоодосуң деп айтылат дейт да. Жана андан шайтан алыстап кетет дейт баягы кишиден.
Дагы бир ривайет айтат, шайтан бири-бирине айтат дейт да, башка бир шайтанга. Сен кантип муну сен азгыра аласың дейт да. Сен буга баягыдай сөз айтылды го дейт. Сен туура жолго салындың, сен коргоодосуң деген сөз айтылды го, сен муну кантип азгырасың деп бири-бирине айтат дейт да. Ошондуктан бул жерде эмне, биздин күнөөдөн алыс болуубуз, күнөөдөн алыс болуу бул өзүнчө бир нимат да. Күнөө кылбай коюу, сооп кылбасаң деле күнөө кылбай коюу бул өзүнчө бир нимат, бул өзүнчө бир жакшылык. Ошон үчүн алымдарда мындай деген сөз бар да, залым кишинин уктаганы бул ибадатка окшош дейт да. Сөз залым киши ойго болсо зулумдук кылат да, күнөөгө батат. Ал уктап жаткан учурда ага күнөө жазылбайт дагы, бул баягы сооп кылган сыяктуу дейттер да. Мындай себеби баягы эсептеп келгенде ошол минутада күнөө жазылбай калат да ага. Ал уктап жатат. Демек биздин күнөөдөн алыс болуубуз бул өзүбүздүн эркибиз эмес, бул Алланын бизге берген ийгилиги. Ошондо билишибиз керек да. Ошондой эле сооп иш кылуубуз, мына жерде отурганыбыз, мына намаздан кийин отуруп, кээ биркилер мына купта эки намаздын ортосунда отурат. Булар баары Алла Тааланын ийгилиги, тавфик, тоопугу. Биз эч качан өзүбүз азгырылбашыбыз керек да. Мен эриктүүмүн, мен кыйынмын, мына күндө намазга барып атам, жамаатта бекенмин деп. Бул Алланын жардамы менен, Алланын ийгилиги менен болуп жатат да. Жана дайыма бир гана мындай, ey Аллахым, мени күнөөмдү кечир, бейишке киргиз деп кыска дуа менен чектелбестен, дуа атайын, дуа китептерди алып, ошол жактан түрлүү дуаларды окушубуз керек да. Анан дуа кабыл боло турган учурлар болот. Ошол моменттерди, учурларды пайдаланышыбыз керек. Азан менен кооматтын ортосундагы учурлар, багымда таналдың эгер мүмкүн болсо, жума күнү асырдан кийин, асыр менен шамдын ортосу, асыр менен шамдын ортосу, Пейгамбар айтат, асыр менен асырдан кийин шамга чейин бир учур болот. Ошол учурга ким дал келип дуа кылып калса дейт, дуасы кабыл болот дейт да. Ошондуктан бизде устаздарыбыз дайыма неме кылчу да, кээ бир устаздар көрчүбүз, асырдан кийин телефондорду өчүрүп, бүт байланышты өчүрүп дуага отурат да. Асырдан кийин мисалы канча убакыт болсо, только дуа кылат. Баягы дуаларын кайталай берет, билбейт да касыл. Ошондо баары туш келип калат да. Ошону үйрөнүшүбүз керек да. Дуа кылгандычы. Кийинки хадис عن أنس رضي الله عنه قال كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي والآخر يحترف فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به дейт. Анас радиаллаху анху айтат, эки бир тууган болгон дейт. Эки бир тууган. Экөөнүн бирөөсү Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип сабак алчу дейт да. Дини сабактарды угуп, илим алган дейт. Наркынысы болсо кызмат бир жумуш кылчу дейт да. Бир эмгектен, алектенчи бир эмгек менен, жумуш мененчи. Алектенип, анан бул дегени бирөөсү иштейт, бирөөсү иштебейт. Анан баягы жумуш кылганы беркиге баягы багып турат да, эми расход кылып, чыгымдарын жаап, ал деле жашайт да. Ага төлөп эме кылып турат. Анан баягы жумуш кылганы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип арызданды дейт да. Бул мына сиз дайыма сиз менен чогуу отурат дагы мага жардам бербейт. Качан эле болсо ушул жакта анан арызданды да, эми кызмат кылбайт, эмгек кылбайт депчи, жумуш кылбайт дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Лааллака турзак бихи дейт. Балким сага келип жаткан ырыскы ушул себептир дейт. Мына сен жаман көргөн, баягы жек көрүп аткан, жумуш кылбайт деген, жалкоо деп жаткан сенин бир тууганың, ошонун шарапаты менен балким Алла Таалам сага ырыскыңды берип жаткандыр дейт да. Көрдүңүзбү? Сахабалар мурда ошондой болгон. Мисалы дайыма эле бирөө келип отуруп алса, дайыма Пайгамбар саллаллаху алейхи жанында жүрсө, анын бала чакасы бар да. Багыш керек, андай менен арында эмелери бар, чыгымдары бар. Ошондо эки бир ошондой сахабалар сүйлөшүп, шерик болуп алып, мисалы бир жумадан же эки жумадан кылып
баягы мөөнөт эме кылып туруп, очерет менен кезек менен эме кылчу да. Бир жума бул кызмат кылат, бир жума бунусу келип пайгамбар саллаллаху алейхи сабак алат. Анан кийин экөө кайра баягы неме алмашып жатканда бири-бирине айтып берет эмне окуганын. Ушундай кылып аябай эме кылышкан да, баягы илимге мындай кокус пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын оозунан бир эмелер айтылып калса, сөздөр, хадистер, жаңы немелер, мисалы дини сабактар мен билбей калбайын деген максатта аябай ынтызар болушкан да. Бир гана Абу Хурайра радыйаллаху анху ал аябай көп хадисти жаттаган. 5374 хадис эң көп ошол жаттаган. Себеби ал үй бүлөсү жок болгон, өзү жалгыз бойдок жүргөн. Анан аз эле убакытта пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан көп хадистерди үйрөнүп алган да. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага дуа кылган, көкүрөгүнө колун коюп дуа берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жөнүндө дагы бир хадисте айтат: "Ва хал тунсаруна илля би дуаи дуафаикум" дейт. Силердин бизде баягы кээде мындай алсыз адамдарды коомчулук мындай көзгө илбейт да. Мындай сөзү өтүмдүү эмес, мындай санда жок адамдар болсо ага мындай төмөн карашат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андай не деген? Балким силер дейт, ошол алсыз кишилердин дуасы менен Алла Тааланын силерге жардамы келип турат дейт. Баягы алсыз биздин көзүбүзгө албаган, көзгө илинбеген кишилердин дуасы менен балким Алла Таалам силерге жардам берип турат дейт да. Ошондуктан бизде не дейт? Кой аксагы менен дейт го. Ошондуктан эме кылбашыбыз керек да. Эми бул хадисте бул хадисте эмнени үйрөнөбүз? Ким мисалы илим талап кылуу үчүн, илим үчүн өмүрүнү сарптаса, Алла Таалам анын баягы дүнүйөлүк чыгымдарыны жаба турган бир эшик ачып коет дейт да. Мисалы Имам Навави ушул китептин эме жыйнаган алым киши. Бул деле үйлөнгөн эмес да. Бир 33-35 жашында каза болгон. Анан өлүм төшөгүндө жатканда ага айтышканда, сен үйлөнбөй калдың го дегенде, мен унутуп калыптырмын деген да. Унутуп калыптыр да үйлөнгөндүчү. Бул кишини алдындар айтат, ата-энеси багып турган дейт. Ата-энеси бир киши да, ата-энеси багып ошондон эме кылып жүргөн дейт да. Бүт илимини, убактысын илимге берип, жада калса ушундай убактысына бекем болгон дейт. Жуунуп жаткан учурда ошондо дагы парданы жаап коюп, шакирттери нар жактан шакирттерине бир нерселерди окутчу экен да, китептенчи. Бул жуунуп атат, ошол эле учурда угат да. Ошончолук убактысын үнөмдөгөн киши болгон да. Ошондуктан аябай илими берекелүү болгон. Имам Навави бул дүйнөдө перзент калтырган жок. Бирок мына илими калтырган мурастары, диний мурас калтырды, бул кыяматка чейин буюрса уланып келе берет да. Бул чыныгы мурас калтыруу ушул. Баягы бизде адамдар капа болот го, мен бул артында туягы калбады, андай мындай, же артымда туягым калбай калды деп. Бул чыныгы эме калтырган ошолор да. Ал артыңда мисалы 20-30 бала калтырганың менен небере чебере. Бирок алар дуа кылбаса эмне мисалы да? Пайдасы деле жок да. Балким алардын күнөөлөрү сага дагы күнөөлөрүнө шериктеш болосуң. Ошондуктан биз диний мурас калтырганды үйрөнүшүбүз керек да. Бул өзүнчө бир маданият. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат байба: "Иза мата ибну Адам инқата анху амалуху илля мин саласи". Эгер адам баласы өлсө, ага сооп күнөө жазылбайт дейт. Бир гана 3 амалдын сообу жазылат дейт. Садакатун жария, жүрүп турган садака калтырса, бул жерде кыймылсыз мүлк кирет. Мечит, медресе салган болсо, же болбосо немелер дагы кирет. Китептер, диний китептер мисалда, ошолду чыгарып тараткан болсо, медреселердин китептерин мисалда, булар баары садака, вакыфка кирет. Экинчиси ау илмун янтафау бихи, пайдалуу бир илим калтырган болсо.
Birinci iretте dini ilim, ekinci iretте dünyölük ilim dele. Anan üçüncüsü avvaladun salihun yad'u lahu, je bir жақсы salih перзент кылдырган болсо алар дуа кылса дейт да. Ошондуктан биз неме кылганда мындай акыреттик ой жүгүртүү менен ойлонушубуз керек да. Бул жашообуз баары убактылуу. Биз бул теманы бүттүк. Бул якин, таваккул, тобокел болду, Алла Таалага таянуу. Кийинки тема ал-истиқама. Истиқама деген туура жолдо жүрүү, сооп жолдо, ошол хидаятта жүрүү деген мааниде да. Истиқама күнөөдөн алыс болуп, көп сооп жасоо, ошол истиқама, туура жолдо жүрүү. Аузубиссаминажим. Алла Таала айтат: "Фастақим кама умирт" дейт. Сага буйрук берилгендей туура жолдо жүргөнүң дейт. Буйрук. Пейгамбер саллаллаху алейхи ва салламга берилген буйруктар булар бизге деле берилген болот. Кийинки экинчи аят, Аузубиссаминажим. "Инналлазина қалу раббуна Аллах сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаика." Биздин Раббибиз Аллах деп, андан кийин туура жолду жолдогондор баягы жан берип жатканда аларга периштелер түшөт дейт. Адам өлүп жатканда периштелер түшөт да. Периштелер түшүп не дейт? Алла тахафу ва ла тахзану. Силер капа болбогула, коркпогула, капа да болбогула дейт. Ва абширу бил джаннати лати кунтум туадун. Силерге убада кылынган бейиш менен силерди сүйүнчүлөйбүз дейт. Периштелер айтып жатат. Жан берип жаткан момундарга. Нахну аулияукум фил хаяти дунья. Биз мына ушу фил хаяти дунья фил ахира. Биз силердин бул дүйнөдө жана акыреттеги силерди жакшы көргөн макулуктарыбыз, немелерибиз, периштелерибиз. Силер жакшы көрөбүз. Валакум фиха ма таштахи анфусукум. Бейиште силер эмне каалайсыңар, анын баары бар. Валакум фиха ма таддаун. Жана ошондой эле силер үмүт кылгандын баары бар. Нузула мин гафурир рахим. Бул ошол бейиш жана бейиштеги нематтардын баары ошол кечиримдүү, мээримдүү Алла Тааладан силерге даярдалган бир белек дейт. Демек адам бул жан берип жатканда периштелерди көрөт да. Момун кишинин жаны жеңил чыгат. Капырдын жаны кээ бир риwayatlarda келет, темир менен онтип таралып эме кылгандай сууруп чыгаттар дейт, кыйынчылык менен жанын. Жан чыкканда эң биринчи буттан чыгат дейт. Себеби адам баягы коркунучту көргөндө качып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн буттан чыкканда ал шал болуп калат да. Буту иштебей калат дагы, кача албай калат дейт. Алла Таалам бизге баарыбызга жеңил өлүм берсин. Ошондуктан биз дайыма дуа кылышыбыз керек. Аллахым мага жеңил өлүм бер. Аллахым мага мени өлүм кыйынчылыгынан сакта. Мастык, сакаратул маут деп келет да араб тилинде. Өзү сакра деген бул мастык деген да. Бул дегени адам жан берип жатып мас сыяктуу өзүн жоготуп коет дейт. Ошондуктан биз дайыма Алла Тааладан суранышыбыз керек да. Бирок үзгүлтүксүз. Анан дуанын биз дуа кылсак эле ошол заматта жообу келет деп күтпөшүбүз керек. Бул дуанын биздин диний түшүнүктө дуанын 3 эмеси бар, жыйынтыгы 3 болот. Биринчиси же Алла Таалам ошол эле дүйнөдө баягы сураганын берет, же болбосо акыретте берет. Же болбосо ошол дуа кылгандыгы үчүн сооп берет. Себеби дуа кылуу бул өзүнчө ибадат да. Биз мисалы Куран окуйбуз го сооп алыш үчүн. Куран окуп атабыз, сооп жазылып атат. Намаз окуп атабыз, сооп жазылып атат. Ошондой эле дуа кылсаң, бул өзүнчө ибадат да. Бул Алла Таалага жалынып жалбаруу, өзүңдүн пендечилигиңди, пенделигиңди билдирип дуа кылганың бул өзүнчө бир ибадат. Адам өлүп жатып периштени көрөт. Эгер момун киши болсо, мээрим периштелерин көрөт. Эгерде
капыр киши болсо же тозокку киши болсо анда азап периштелерин көрөт. Себеби мисалы Фир'аун ана раббукумул а'ла деди да, мен силердин эң улук кудайыңар менмин деди го. Ошентип жүрүп, өзүн кудаймын деп жүрүп, аягында чөгүп жатканда не деди? Аманту биллази аманат бихи бану Исраил. Бану Исраил иман келтирген затка мен дагы иман келтирдим деди. Ортого Бану Исраилди кошуп, түз айтпайт, ошончолук теке бер өлүп жатып дагычы. Ал ана дейт, эмиби дейт да, Алла Таала эмиби дейт. Кечикти да. Себеби ал өлүп жатып көрдү да. Бул чын экен, чындык экен деп. Вастакбару анха фастайқанат анфусум зулман улува. Алар ал мисалы тирүү кезинде деле мен кудаймын деп жаткан учурда деле ал тили менен айтып текебер болгону менен де жүрөгүндө бирок сезип турган дейт. Фир'аун делечи. Өзү билет да кудай эмес экенинчи. Кийинки аят А'удhu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Ушул аяттын немесинде экен, контекстинде Раббибиз Аллах деп айткандар, айткан момундар айтып жана туура жолдо жүргөн момундарга ошол жан берип жатканда эмне дейт? Периштелер түшүп фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Аларга эч кандай коркунуч деле болбойт, алар капа деле болбойт. Жана алар ошол түбөлүктүү бейиште түбөлүккө калышат. Булар эмне үчүн? Ошол кылган сооп амалдары үчүн. Демек бизде иман маселесиндечи, иман амал менен чогуу келиш керек да. Биз иманды амалдан бөлбөшүбүз керек. Кээ бар, мен иман келтирдим, Аллага ишенем, мен жүрөгүм таза дейт да. Бирок намаз окубайт. Дини эмелерди аткарбайт да. Арам адалды ажыратпайт, бирок мен жүрөгүм таза дейт да. Чыныгы момун болуш үчүн биз амал кылышыбыз керек. Себеби Алла Таала ар бир аятта инналлазина аману ва амилус солихат валлазина аману ва амилус солихат деп ар бир аятта иман келтиргендер жана амал кылгандар, иман келтиргендер жана амал кылгандар деп чогуу алып келип атат да. Ар бир аятта. Кайсыл аятты окугаңыз аману ва амилус солихат чогуу келет да. Ошондуктан биз деле иман келтирдикпи, анда амал кылышыбыз керек. Мусулман болдуңбу, анда Алланын мыйзамына сен баш ийишиң керек. Сен мусулман деген бул моюн сунган деген. Муслим, аслама юслим, моюн сунду деген. Кимге моюн сунду? Алла Тааланын мыйзамдарына. Аллага моюн сунду деген билдирет да. Ушуну бүтүрүп койсок деле болот экен азыр. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عمرو جوسم عمرو بن سفيان Abu Amr Abu Amra Sufyan bin Abdullah деген сахаби айтат, Пейгамбар саллаллаху алейхи айттым дейт. Алланын элчиси, "Кулли фил ислами кавлан ла асалу анху ахадан гайрак" дейт. Мага бир сөз айткының дейт. Мага бир сөз айтыңыз, мен ошол сөздү башка эч кимден сурабайын дейт. Мага эле айтыңыз, кыска эле айтып эме кылыңыз. Ошонун негизинде жашайын дегенде, "Кала" Пейгамбар айтты, не деди? "Кул аманту биллахи сумма стaqim." Аллага иман келтирдим деп айтып, анан туура жолдо жүргүнүң деп айтты дейт да. Кыска эле ошол. Иман келтирдиңби, анда туура жолдо жүрүшүң керек. Иман келтирдиңби, мусулман болдуңбу, анда сен күнөө иштен алыс болушуң керек. Бардык күнөөлөрдөн. Кийинки хадис وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا. Пейгамбар айтты, не деди? Абу Хурайра айтат. Пейгамбар айтты дейт, "Қарибу ва саддиду." Ошол дин менен жашаганда мүмкүн болушунча жакында, ошол туура жолго жакыныраак болуп, ошол жакка ыкта кыла деди.
Makul وَعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوا أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ. Bilgile deydi. Biriңер dagın Allah'ın azabından özünün amalı menen kutkarılbaydı deydi. Momun kişilerden tozokton kutkarılıusu, tozokton kutkarılı beyişke kirүүsü oşol alardın amalı menen emes, Allah Taala'nın merimi menen. Kin ne deydi? Qalu ve la ente ya Resulallah. Ana soraştı. Siz dagı Allah'ın elçisi deydi. Qala ve la ana illa an yetaghammadani Allahu bi rahmeti minhu ve fadl deydi. Men dagı deydi. Bir gana kaçan Allah Taala meni özünün merimdigini, artıkçılığını alsa, anda men beyişke kirem deydi da. Gördünüz? Biz özübüzün amalыбыз menen azgырылбашыбыз керек да. Men muna kança жолу ажылык умрага бардым, соопторду толтура кылып атам, намаздарды, нафил, парыз, жамаат намаз, орозо баарын аткарып атам, тахажжуд окуп атам деп биз өзүбүзгө өзү суктанбашыбыз керек да. Себеби Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deydi? Başka bir hadiste aytkan, bayağı adamdın jaralуусу boyunca aytıp, birinci su bolot, anan bir tamчы su, anan kan, anan et bolot dep, ayağında bayağı perişte 4 neseni жазат. Anan aytat, "Ve inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-cennet." Sizlerden biröňör balkim 5 amaldарын atkarat deydi da. 5'ke kirүүчү kişilerin amalını atkarıp, birok Allah Taala anın taqdırında dozoku dep жазıp koygan bolot dagın. Oşu 5'ke kirişine bir kadam kalganda tozoku işti kılıp tozokko kirip alat deydi da. Bul degeni kede adam iman jolunda жүрүp, ayağında az kalganda dinden çıkıp kapır bolup. Men işenbeyim mындай эмне деп kapırlık, küfür sözlerdi aytıp dinden çıkıp ketişi mümkün. Oşonda biz daima oşonda ile oşon teterisini aytkan. Ve inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu baynahu baynaha illa zira' deydi. Feyasbiq alayhi al-kitab fe ya'malu bi'amali ahli al-cennet fe yedhulu hadid. Oşonda ile biröňör balkim tozok amaldарын kılıp, tozokka kirүүчү kişilerin amaldарын kılıp, kapırlardın. Ayağında Allah Taala tozokka kirişine bir kadam kalganda görse Allah Taala manın taqdyrına 5'i dep жазган bolot dagın. Ayağında iman keltirip 5 amaldарын kılıp 5'e kirip ketet deydi. Biz жашоодо көрүп атабыз. Misal keyir adamlar bayağı dinden alыс bolup, anın ayağında dinge kirip namaz okup kaza olgondor dele bizdin жашообузда көп kaytalanat da. Ошондуктан ne бул жерде маселе biz dua kılышыбыз керек da daima. Allah'ım oşol meni musulmançılıkta, imanda, canımda al de.